Барыңыздарга салам. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздерге өтө даамдуу, азыркы убакта хит болуп жаткан, каймак даамданган, камыры өзгөчө самсаны жасалуу жолу менен бөлүшөмүн. Бул самсаны заказга жасасаңыздар да болот. Анда эмесе видеону акырына чейин көрүңүздөр жана менин каналыма тиркелип коюуду унутпаңыздар. Эң биринчи биз камырыбызды даярдап алабыз. Ал үчүн бизге электен өткөзүлгөн ун, сары май жана каймак керек болот. Камырын даярдаганга киришебиз. Ал үчүн идишибизге сары майыбызды салып эритип алабыз. Жана татымына жараша туз салып, жакшылап тузу эригенче аралаштырып алабыз. Сары майдын үстүнө каймакты кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Аралаштырып алган соң анын үстүнө электен өткөзүлгөн унду 2 бөлүп салабыз. Жана жумшак камыр илейбиз. Унду сөзсүз түрдө электен өткөзүп алыңыздар, ошондо камырыңыздар жакшы чыгат. Даяр болгон камырды целлофан пакетке салып, жарым саатка муздаткычка коюп коебуз. Камырыбыз тыныкканга чейин ичине сала турган фаршыбызды даярдап алабыз. Ал үчүн уйдун эти, картошка, пияз керек болот. Мен уйдун этин колго туурап жасайм. Эгер сиздер кааласаңыздар, фарштан жасасаңыздар да болот. Этти, пиязды жана картошканы туурап идишибизге салабыз. Анын үстүнө татымына жараша туз, мурч жана кориандр кошобуз. Жакшылап аралаштырып алабыз. Мен фарштын үстүнө жарым пияла суюк май коштум. Эгер сиздер кааласаңыздар, куйрук май жана ич май кошсоңуздар болот. Эми муздаткычтан тыныккан камырыбызды алып, видеодогудай узунча кылып бөлүктөргө бөлүп алабыз. Эми ар бир узунча камырдан дагы майда бөлүктөргө бөлөбүз. Ар бир камырды 40-50 граммдан кылып алсаңыздар болот. Баарын тоголоктоп столго даяр кылып алабыз. Эми камырыбызды алып, видеодогудай өтө жука кылбай, баарын жайып даярдап алабыз. Самсаны түйгөнгө киришебиз. Ар бир камырдын ичине 1 кашык толтура фарштан салып, 2ге бүктөп, чекелерин жакшылап жаап алабыз. Самсаны колубузга алып, видеодо көрсөтүлгөндөй, чекесин ичке карай бурап, баш бармагыбыз менен басып отуруп, самсаны түйүп алабыз. Самсаны түйгөн оңой. Видеону 2-3 жолу карап чыксаңыздар, сиздерге да оңой болуп калат. Ушинтип баарын түйүп даярдап алабыз. Түйүлгөн самсаларды формабызга салып даярдап алабыз. Самсалардын үстүнө жумуртканы чалып, тегиз кылып жаап чыгабыз. Өз каалоолоруңуз боюнча үстүнө күнжүт сепсеңиздер болот. Мен ак жана кара күнжүт септим. Эгер күнжүт жакпаса, сеппей койсоңуздар да болот. 180 градус кызытылган духовкада 30-35 мүнөт бышырып алабыз. Мына достор, биздин самсалар даяр болду. Өтө даамдуу, оздо эрий турган самсалар. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Видео жакса, мага тиркелип коюңуздар. Сиздер менен болгон Динара.